Бүгін 5 апрелде Қырғыз Улуттук академиялык опера жана балет театрында Кыргыз Республикасынын эл акыны, жазуучу, киносценарист, коомдук ишмер жана Кыргыз Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Омур Султанов менен коштошуу зыйнаты өттү. Акын 1935 Ысык көл областындагы Жетөгүз районуна караштуу Тосор айылында жарык дүйнөгө келген. Жаштайынан поэзия аламына, поэзия дүйнөсүнө сүңгүп кирип, өмүрүнүн өткөнгө чейин уникалдуу ыр конвейери токтогон жок. Акын өмүрүндө 13 ыр жыйнагын, 3 проза китебин, 1 көлөмдүү романын, 7 котормо жыйнагын Кыргызга чоң мурас катары калтырып кетти. Акындын ырлары орус, немис, англис, француз, испан тилдерине которулуп, Айтматов ааламды проза менен таң калтырса, Омур Султанов поэзия менен ааламды кыргыз дүйнөсүн аралатты. Лермонтовду, Пушкинди, Гамзатовду которуп, эң жогорку деңгээлде чыгармаларын бизге тартуулады. Эмгек жолун алгачкы Ала Тоо журналынан баштап, андан кийин эл аралык жазуучулар союзунун тең төрагасы болуп, Алыкул Осмонов адабий бирикмесинин жетекчиси, Ысык көл эл аралык коомдук бирикмесинин президенти, Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы болуп, бир канча абройлуу кызматтарды натыйжалуу эмгектенди. Омур Султанов агабыз бүтүндөй журттун мактанычы, бүтүндөй журттун сыймыгы, эң өкүнүчтүүсү бүгүн арабыздан кетип отурат. Омур Султанов агабызды акыркы сапарга узатуу зыйнатын ачык деп жарыялайм. Бул киши биринчи жыйнагы Тоо күндөрү деген ат менен чыккан. Андан экинчи жыйнагы Жылдызы жаштык. Үчүнчү жыйнагы 30 станциялар, ошол 30га чыгып-чыкпай жатып, бул Кыргызстандын алкагынан чыгып, ал кезде чоң Советтер Союзу деген державанын алкагына сууруп кеткен акын болгон. Ал кезде Вознесенский, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Бел Ахмадуллина, Марцин Кявичус, мурдарактардан Эдуардос Межелайтис деп бүт совет мейкинин мындай көтөрүп турган залкарлар болгон. Бул киши ошол чоң топто жүрүп, Кыргыздын намысын коргоп жүргөн улуу акын болчу. Орустар мындай кишилерди державалуу акын деп коет. Мына державалуу акын. Ошондой эң чоң державалык деңгээлдеги зор акындан айрылып отурабыз да. Эми кайриетти кылышыбыз керек. 84 жаш деген оңой жаш эмес. Берерин берди бул киши. Бүгүн Кыргыз эли өзүнүн чыгаган акыны элекке каршы Омур Султановду акыркы сапарга узатып атат. Көлдү, сүйүүнү жазгандар көп. Бирок биз студенттери 86-87 Омур Султановдун ырларын жатка айтып алып, бири-бирибизге айтып берген мода болчу. Омурдун ырын окуган бир кезде мода болгон. Сүйүү ырларын. Айрыкча Сен жөнүндө поэма бул кыргыз адабиятындагы сүйүү жөнүндөгү эң бийик шедевр. Мындай илхам, мындай эргүү ошо көл аркылуу өзүнүн сүйүүсүн кусалыкты берүү, ага келиштирип Асанкалы Керимбаев оон жараткан. Бул өмүр бою кыргыз элинин сезиминде кала берет. Сөз Казакстан жазуучулар союзунун төрагасы, казак акыны, журналист, редактор, Казакстанга эмгек сиңирген ишмер Улукбек Эздаулетке берилет. Биздин казак эли сиздер менен бирге кайгырып жатыр. Оны биз мына әлеуметтик желиден окуп көрүп билип отурмуз. Сонау түрк дүйнөсүнөн Евразия жазуучулар одагынын төрагасы Якуп Бей Өмөр оğlu көңүл айтып салем жолдоп жатыр. Анау Мәскеуден Халыкаралык жазуучулар одагынын төрагасы Юрий Конопляников салем айтып көңүл айтып жолдоп жатыр. Биздин Казакстандан Олжас Сүлейменов өзүнүн досунун казасына көңүрөнүп, ол да силерге көңүл айтып жатыр. Кісі
өлгенде өзінің көзі жұмылғанмен артында қалған елінің көзін ашып кетеді дейді. Омар ағамыз соңындағы елдің көзін ғана ашып емес, санасын оятып, жүрегін де ашып кетіп отыр. Ол кісі күллі түрік дүниесінің ұлы ақыны ретінде әдебиеттің тарихында қалады деп есептейміз. Омар аға, Омар байке, қазағыңыз өзіңізбен бірге, бақыл болыңыз, қош болыңыз. Ақынды өз ырлары менен узатпасақ, тарих бізді кечирбеттир. Андықтан шакирттери Кыргыз эл акыны Карбалас Бакиров, жазуучу Дүйшөн Керимов. Озгондор бар сыйлык алган жагынан, Омар ага бирок ырдын кабылан, жүрөгүңдү дүкүлдөтүп чырылдап, дирүү чымчык учуп чыгат сабынан, таразанын ташы менен ченесек, билбейм сизге кандай акын теңешет, дал өзүнө кеткен жолду таба албай, адашкандар атактан кууп жөнөшөт. Алатоонун таланттары жамырап, ала калбай болсун баары лауреат. Поэзия горизонтуна бирок сиз жылдырып баратасыз арыраак. Кош бол улуу акын Омар Султанов, жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун. Рахмат. Омар Султанов, сен жөнүндө гениалдуу ыр түрмөгүнөн ушундай бир көңүл кайткан убак бар. Бир дүйнөдө жандай көрүп ишенген, жүрөгүңө мөңгү тоңуп турат кар. Айырмасыз ачкычы жок кишенден, болот кээде ушундай бир учурлар. Өзүңдү өзүң жокко санап кичирген, мүнүшкөрдөй колдонгушун учурган, ач бүркүттөй оостон жемин түшүргөн, болот кездер кайрат жанып кайгырган, оомак дүйнө ойдоңундай бир келбей, кагаз болуп сууга тийип айрылган, чайнап жатып тишик ташка тийгендей, магандай да керек суудай абадай, сенин сөзүң, сенин гана сүйлөшүң, тоо талаадай сам миңелдүү калаадай, бул дүйнөнүн ичиндеги дүйнөмсүң. О акындар, аяймдайм силерди, ок жолундай ичке түшкөн жолуңар, оюн айтып ырын арнап жиберди. Омор деген силердин бир бооруңар, оюн айтып ырын арнап жиберди. Омор деген силердин бир бооруңар. Жараткандын жарлыгына эч ким тоскоолдук боло албайт экен. Сыясы сыйкыр Омор ата өрнөктүү өлбөс өмүр сүрдү. Артында калган ырлары, чыгармалары дартыбызга даба, кайратыбызга казык, жан дүйнөбүзгө азык болуп кала бермекчи. Үй бүлөсүнө, калемдештерине, замандаштарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Кош болуңуз, Омар ата. Жаткан жерлериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун. Ушуну менен Омар Султанов атабыздын акыркы сапарга узатуу зыйнатын жабык деп жарыялайм. Ay çöktü